целый час ждем. Нету ни МЧС, ни скорой, никого. Люди только помогли. Медики вот с Джаната приехали, помогают. Трос, есть трос? Ужас, ужас. Зачем он полез? Ой, блин. Ох, Ренат. Еще есть такая вот? Смотрите, тросы. Помогайте, пожалуйста. Тросы. Есть тросы? Слава Богу, все закончилось. Болды тоқтат деп екі қолын қармасам башыммен бір ұстап чекем айырылып кеттім да. Жолдошум тарабынан кордук көрдүм деген дагы бир келинин видеосу тарады. Социалдык тармактарда дагы бир келинин видеосу тарады. Ал билдирүүсүндө жолдошунун башка кыздар менен жүргөнүн далилдеп бергенден кийин сабалганын айтып, күйөөсү тарабынан кордук көргөнүн билдирген. Окуянын чоо жайы жана тараптардын пикири азырынча белгисиз. Булак Сокол Медиа. Москвага бул серидеги кафелердин биринде мантыдан личинкага окшош курттар табылганы айтылды. Социалдык тармактардагы Ысык-Көлдүн Бостери айылындагы коомдук тамактануу жайларынын биринде тартылган видео кызуу талкуу жаратууда. Кадрларда мантынын ичинен личинкага окшош ак түстөгү курттар көрүнгөнү байкалат. Учурда бул окуя боюнча расмий органдардын маалыматы жок. Видеонун качан жана кайсы жайда тартылганы такталып жатканы айтылууда. Соц тармак колдонуучулары тиешелүү кызматтарды текшерүү жүргүзүүгө чакырып, тамак аш коопсуздугуна көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын белгилешүүдө. Эгер абдан сурансаңыздар, анда кайтып келем. Аскар Акаев. Адам сөзсүз өз мекенинде көз жумушу керек. Эгер абдан сурансаңыздар, анда кайтып келем. Аскар Акаев Кыргызстанга көчүп келүү ниети бар жогун айтты. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Кыргызстанга биротоло кайтып келүү мүмкүнчүлүгү тууралуу пикирин билдирди. Анын айтымында адам өмүрүнүн акыркы күндөрүн өз мекенинде өткөрүшү керек. Адам сөзсүз өз мекенинде көз жумушу керек. Эгер абдан сурансаңыздар, анда кайтып келем, деди Акаев. Ошондой эле ал азырынча Кыргызстанга көчүп келүү боюнча так чечим кабыл ала электигин, бирок мындай мүмкүнчүлүктү четке какпай турганын белгиледи. Булак Сокол Медиа. Апаат болгондон кийин келген жөргөмүш адам күлкү жаратты. Манас шаарында катуу шамалдан улам бак кулап аялдаманы басып калган. Окуя болгон жерге кечип келген жөргөмүш адам элдин көңүлүн бурду. Интернет колдонуучулар кырсык болгон жерге кечип келген чыныгы кыргыз жөргөмүш адам экен деген өңдүү билдирүүлөрдү жазып калтырышкан. Булак Терепкежи.
Ысык Атада саркынды сууларды төккөн ишканага айып салынды. Чүй облусунун Ысык Ата районунда саркынды сууларды төккөн Green Go ишканасына чара көрүлдү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги маалымдагандай, аталган ишканага бир нече протоколдор түзүлүп, жалпы суммасы 111 000 сом өлчөмүндө айып салынды. Каршы тилкеге чыккан айдоочу балдарын жетелеп албаган эне а жерден жол кырсыгы катталганы калды. Социалдык тармактарда Бишкектин көчөлөрүнүн биринде тартылган видео тарады. Анда Honda Fit унасынын айдоочусу каршы тилкеге чыгып, 3 баласы менен жолдон өтүп бара жаткан келинди сүзүп ала жаздаган. Булак Серепкежи. Ошто ичинде 12 жаштагы кыз отурган ажаткананы түрттүрүп салышкан. Ош шаарындагы кезектеги үйдү бузуу учурунда 12 жаштагы кыз жабыркады. Ал бузуу учурунда ажатканада болгон. Үй ээлерине турак жайдын бузуулары тууралуу алдын ала эскертүү берилбегени айтылууда. Бузуу иштерин жүргүзүп жаткан атайын техниканын аракетинен улам дуал кулап, анын алдында өспүрүм кыз калып калган. Жабыркаган кыз дароо облустук ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер анын жабык баш мээ жаракатын алганын билдиришти. Учурда абалы туруктуу. Булак Серепкежи. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 000 доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Кызыл аспер операциясында ошол интергелто жолдон мындай денсе операция каршы керек болчу тиги жумушка чыкпакчы ошондон карасам пробка экен, алдыда машиналар тургандан шашып өтүп кете калайын деп өтүп барасың ошол тиги аял балдар менен чыга калды күтүлгөн жерден. Анан дагы жакшы полисте токтоп калдым. Экинчисинде кайталамайт. С соседями надо жить. Дружно. Дружно. Все. Ой, блин. Не собираетесь ли вы возвращаться в Кыргызстан? Переезжать? Ну, если пригласите настойчиво, конечно. Умирать всегда надо на родине. Тоже утверждал Чингиз Ага. Спасибо. Кадай адамдары? Каяқта жүресіңдер? Елки-палки, қанжылар ішкетті ғой? Вообще, үзіңе өтті. Жоқ адамдар, қана құтқарыш керек.